Чудешинин мынакей сур коен чыгып атат. Баягы жалал абадтын сур коену түгөбөйт дегендей дагы бир сур коенда турабыз туугандар. Жигитбек ака, бунун кайсы аттын, кимин атын баласы дедиңиз? Ләлә палуандын чыгып жүргөн көк сур коенун баласы. Аха. Дене тарабы өзүнүн Ләлә палуандын уруунан ошондон. Өзүнүн үйүрүнөн чыкканбы? Эне жагы Жадиев экен. Жадиев экен. Атасы Ләләнин чабып жүрүп сур коен аты экен. Жакшы экен. Бунун өнөрү, тарбиясы, жашы дегендей аке. Жашы 2 асы экен. 2 асы 5 жаш. Өнөрү топко жакшылап арылады. Баягы казырманга барып салдык топко. Ошон палуан мине алып. Ләләнин өзүнүн улагында чаптырган. Ләләнин улагында чабылды. Ашырып эме болду, топко кат жетет экен. Митем барыш жакшы экен анда. Барыш жакшы экен. Үйүргө ләлә койгон экен деп аттыңызбы? Былтыр Ләлә үйрү койгон экен. Үйүрмө кам дейт, ама койгон жериңен чыгарбайт экен. Ләлә өзү айтты. Өзү айткан Ләлә. Жакшы экен. Бою канча чыгып калат дедиңиз? Бою 1.53 экен азыр мына бекешикте туруп метрлеп көрдүк да. Буту кол тазабы? Буту кол таза. Быйыл да айгырдан келдиби? Жок, быйыл үйрү коюлбаптыр. Жем жеп туруп турбу? Быйыл Биз миндик мына иса алгандан бери жайлоого минип атабыз. Миниши ама кам экен. Зоо таштарда жүргөн жылкы билинет го сразу. Таштарды ма кам экен. Жакшы экен. Жигитбек баасын канча дейсиз? 280 деп коелу. 280 миң. Бери каричиним мына туугандар. Баягы чуркап жүргөн сур коен аттын баласы, Ләләнин аттын баласы. Ала тургандар болсо, кызыккандар болсо, мына айгыр саламын, чабам, ойнойм дегендер болсо, баасы да жөндүү жакшы экен. Эне тарабы Жади, Ләләнин өзүнүн үйүрүнөн чыккан. Айгырга да Ләлә койгон деп атат. Толук маалыматтарды айтып атат. Үстү толобу? Озунаштырбайт чагым, 5 жаш 2 асы деп атасызбы? 2 асы. Бир жумада бир 4-5 жолу чаба тургандан экен да була чарчабастан, жакшы. Могул жак кайдачы? Рахат. Бунун атасы Ләлә чабып жүргөн жакшы ат эле. Номурду жазып коем туугандар, бул Жалал Абад областы Узак район Жашасын деген айылда турат. Кимге жаккан болсо мынакей кабарлашып, байланышып алсаңыздар болот.